Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Катталуучуларыбыздын көпчүлүгү коркунучтуу тасмаларды чыгар деп суранышкан эле. Ошондуктан бүгүн 2018-жылы чыккан Чындык же кыймыл аттуу тасманы көрөлү. Андыктан сиздер алдыңкы мүнөттөр тоолуу кызыктуу өтүшүнө ишенип, мыкты белгисин басып шашпай олтуруп калсаңыздар баштайбыз. Тасманын башында Жизель деген кыз унаасын өтө катуу ылдамдыкта айдап бара жатып, жолдун четиндеги бир кичинекей комокту көрүп калып, ошол жерге токтой калат. Ал эки жакты карап эле бир нерседен чочугандай болуп сатуучунун жанына келсе, ага коңгуроо келип эле сатуучу байланышты көтөрүп калат. Бир кезде анын кулагынан байланыш түшүп, Жизельди башкача карап, чындыкпы же кыймылбы деп сурай баштаса, Жизельдин жүрөгү түшүп эле эмне дешин билбей калды. Бир кезде Жизель жанындагы аялга тутандыруучу суюктук сээп, "Кечиресиз, менин башка аргам жок" деп эле жанагы аялды ошол жерде өрттөп жиберет. Сыягы Жизель кыймылды тандаган окшойт. Мындан соң биз Оливия деген кызды көрөбүз. Ал интернет аркылуу волонтерлук иштерди кылып, үй чоктурууга үй кылып бергенге аракет кылып жүрөт экен. Бир кезде анын жанына курбу кызы Марки келип, биз жазга эс алууга чыгайын деп жатабыз. Ошондуктан сен дагы биз менен эс алганга барып кел десе, Оливия такыр көнгүсү келбей, колу бош эмес экенин айтса, курбу кызы болбой эле өзү менен алып кетип калды. Көрсө алар балдар кыздар болуп чогулуп жөнөп жатышкан экен. Ошентип унаага олтурган достор чогулуп алып Американын чек арасынан өтүп Мексикага кирип барышып, ал жактан ичкиликти ичип каалагандай сайраңдап эс алуусун уланта беришет. Ошентип арадан бир жума өтүп, алардын артка кайта тургандагы убактысы келип калган эле. Акыркы күнү жакшылап эс алалы деп катуу билип жатышкан кезде, арасынан Оливия "Мен ичимдик алып алайынчы" деп барга барса, анын эски таанышы Рони келип калат. Бирок Ронини Оливия көп деле жактыра берчү эмес. Анткени ал быдылдап эле аябай көп сүйлөчү экен. Бир кезде алардын жанында Картер деген адам Оливияга жардам бергиси келди байтор. Ронини ал жерден сөз менен кетирип жиберип, каарманыбыз менен ошол жерде сүйлөшө баштайт. Сыягы Картер дагы Оливияга жакты окшойт. Бир кезде бии токтоп адамдар тарап баштаганда Оливиянын достору тойбой алгандыгын айтса, Картер сөз баштап "Мен бир жакшы жерди билем, кааласаңар ошол жака баралы" десе, Оливиянын достору макул болгусу келбей турса, Оливия барса баралы деп эле досторунун аты ошол жака кетип калышат. Алар караңгы түнгө карабай Картерди ээрчип бир түшүнүксүз үйгө барышты. Башкалар чогулуп ичимдиктерин ала баштаса, Оливия ал жерди текшере баштап, түшүнүксүз бир сүрөттөрдү таап алган кезде ал жерде идиштин ичинен аябай жагымсыз бир жыт чыга баштайт. Бир убакта ал жерге Рони дагы жетип келип калыптыр. Оливиянын достору дагы Ронинин ал жерге келгенине көп деле кубанышкан жок. Анда биз кетели деп эле шашылып калса, Картер аларды алып калганга аракет кылып, чындыкпы же кыймылбы деген оюн бар, ошону ойнойлу десе эле, балдар биз эмне көзүңө жаш бала көрүнүп атабызбы деп шылдыңдай баштайт. Анда Картер бул оюн чындыгында аябай кызыктуу, жүргүлө деп эле кайрадан олтургузуп алды. Ошентип балдар кыздар бири-бирине суроолорду берип аргандай жоопторду алып жана кыймылдарды көрсөтүп, биз ушул жерде Оливия курбу кызы Маркинин жигити Лукасты жакшы көрүп жүргөнүн сезип калабыз. Бир кезде эле бардыгынын кезеги бүтүп, Картерге кезек келди. Анда ал "Мен чындыкты айтам" деп эле өз сөзүн баштап кирет. "Мен бул жака силерге окшогон бир топ адамды алып келишим керек болчу. Ошондуктан эс алуучу жайда Оливия туш келип калып, аны алдап коюш өтө эле оңой болду. Эми силердин өлүмүңөргө мен көп деле башымды оорутпайм, башкысы мен тирүү калсам болду" деп эле ал жерден кетүүгө шашыла баштайт. Анда Оливия артынан барып "Сен эмне келесоо болуп калдыңбы? Эмне деп эле атасың" десе, Картерге карап "Сен башкысы оюндун тартибин бузбагын. Эгер чындыкты тандасаң, чындыкты айткын, эгер кыймылды тандасаң, буйругун аткаргын. Болбосо өлөсүн" деп эле кетип калса, Оливия артын караса, досторунун бардыгы жок болуп кетиптир. Бир кезде эле достору түрү кызыктай болуп көзүнө көрүнүп, бирок артын караса бардыгы ордунда экен. Ошентип алар окуу жайларына кайтып келип, Оливия Брэдке жолугуп калды. Көрсө, Брэдтин атасы тартип сактоочу болуп иштеп, анан көгүчтөрдү аябай эле жаман көрчү. Баласы Брэд болсо дагы эле ошол көгүчтөрдүн бири экен. Ошондуктан ал атасын алдап "Менин сүйгөн кызым бар, ал Канадада жашайт. Биз кызым экөөбүз бир жылда 1-2 жолу жолугуп турабыз" деп алдап коюптур. Анда Оливия кайда барбасын ага чындыкпы же кыймылбы деген суроолор келе баштайт. Бирок ал бул нерсеге көп деле маани бербей, башын деле оорутпай, "Рони мага тийише албай ушул нерселерди кылып жүрөт окшойт" деп эле ойлой берет. Бир ал китепканага курбу кызы Маркини издеп барса, ал жердеги адамдардын түсү бузулуп, Оливияны үймөлөктөп эле "Чындыкпы же кыймылбы" деп коркута баштаса, чочуп кеткен Оливия чындыкты тандап жиберди. Алардын арасынан бирөөсү "Сен курбу кызың Маркинин кайсы сырын сактап жүрөсүң" десе, ал жигити Лукастын башын айландырып жүрөт деп эле кыйкырып жиберет. Бирок ойгонуп кетсе, бул нерсенин баардыгы анын көзүнө көрүнүп жатыптыр. Алыс эмес жерде Марки менен Лукас олтургандыктан Оливиянын сөзү баардыгына угулуп, Лукастын жини келип эле ал жерден кетип калды. Биз мындан соң эс алуучу жайда
Ронини көрөбүз. Ал бир кызга тийише баштаса, ал кыздын дагы түсү өзгөрүп, чындыкпы же кыймылбы деп Рониге сурай берсе, Рони кыймылды тандап алат. Анда кыз Рониге сен бийиктикке чык дагы шымыңды чечип баардыгына көрсөт деп айтса, Рони бийиктикке чыгып көрсөтөйүн деп бирок кайра уялып кетти, көрсөтпөөнү чечип коет. Анда жанагындай түс Ронинин өзүнүн бетинде пайда болуп, ал бийиктиктин өзүн өзү таштап жиберип ошол жерде жан берет. Кызыгы бул нерсени арасынан бирөөсү видео тасмага тартып эле бардыгынан жөнөтүп жибериптир. Буну көргөн Оливия досторуна Картердин сөзүн айтып бере баштайт. Эгер оюнда чындыкты же кыймылды тандап аткарбай койсоң өлөсүң деп айткан. Анан жада калса тандабай койсоң дагы өлөт экенсиң. Демек Рони кыймылды аткарбай койгон үчүн өлдү да десе, достору такыр эле ишенгиси келген жок. Биз мындан соң Лукастын көчөдө бара жатканын көрөбүз. Бир кезде эле анын кулагына Лукас деген үндөр угула баштайт. Ал түшүнбөй эле эки жагын карап калса, дубалда чындыкпы же кыймылбы деген жазуу туруптур. Анда Лукас дагы анын үстүнөн достору тамашалап атат деп ойлоп, эч нерсеге маани бербей турса эле колу күйгөндөй болуп, чындыкпы же кыймылбы деген суроо пайда болуп калат. Бир кезде ал Оливияга коңгуроо кылат дагы аны жакшы көргөндүгү жөнүндө айтып берди. Көрсө Лукас дагы чындыкты тандап Оливияга бардык чындыкты айтып бериш керек болгон экен. Ошентип алар бардыгы топтолуп калса, ал жерге Марки дагы келип, ал курбу кызы Оливияга жини келип дагы деле аны жаман көрүп жүрүптүр. Бирок бир кезде анын уюлдук аппаратына кат келип, чындыкпы же кыймылбы деген суроо болгон болот. Анда ал Оливияга карап, сен эмне мени дагы деле шылдыңдап жатасыңбы? Ушул нерсеңди токтотпойсуңбу десе, Оливия бул нерсенин бардыгын мен кылган жокмун. Демек Картердин айтканы чын экен, сен бир жообун тандагын десе, Марки кыймылды тандады. Анда ага сен буга чейин берген убадаңды аткаргын деген дагы бир кат келет. Көрсө ал Оливияга жини келип, сенин колуңду сындырам деп жүргөн экен. Анда Оливия колун тосуп, сен колумду сындыргын, болбосо сен өлүп каласың деп эле ага балканы берсе, жини келген Марки колун бир чап эле сындырып салды. Анда алар дароо эле ооруканага жетип барса, эми Бреттин убагы келди окшойт. Анын дагы кулагына чындыкпы же кыймылбы деген суроолор угулуп, анан дагы ооруканада өлүп жаткан адам анын көзүнө көрүнөт. Анда Бред чындыкты тандайт дагы атасына өзүнүн көгүш экенин айтып берди. Бирок Бред өзүн аябай бактылуудай алып жүрдү. Анткени ал буга чейин атасына эч качан каяша сүйлөп жооп кайтарчу эмес экен. Бүгүн болсо чындыкты айтып аябай эле жеңилдедим дейт. Анда каармандарыбыз кийинки кезек досу Тайсонда экенин билишет. Себеби эң биринчи оюнда кандай кезек менен ойносо, азыр дагы ошондой кезек болуп жатыптыр. Бул убакта Тайсон ишке орношуу үчүн атайын бир ишканага барган эле. Ал жерден ар бир суроосуна аябай жакшы жооп берип, Тайсонду ишке алып жаткан адамга дароо эле жагып калды окшойт. Бул убакта каармандарыбыз чогулуп ал жерге келип калышкан болчу. Бир кезде жанагы ишке алып жаткан аялдын түсү өзгөрүп, Тайсонго чындыкпы же кыймылбы деп эле суроо бере баштады. Анда Тайсон, сиз дагы менин досторум менен сүйлөшүп алган окшойсуз. Мен чындыкты тандаймын десе, ал аял, сиз бул дарыларды өз колуңуз менен канча убакыттан бери жасап жүрөсүз деген суроону салат. Көрсө Тайсон дарыгерлик жумушка кирем деп кээ бир дарыларды өзү жасап, туура эмес иштерди кылып жүргөн экен. Бирок ал суроого жооп бериштен баш тарткандан кийин анын өзүнүн түсү өзгөрүп кетти. Ал чөнтөгүнөн калемин алат дагы өзүнүн көзүнө сайып, андан соң дубалды сүзүп калемди киргизип жиберип ошол жерде жан берет. Ошентип каармандарыбыз чогулуп эмне кылышын билбей эле интернеттен маалыматтарды издей башташты. Алар бир убакта биз тасманын башында көргөн Жизель жөнүндө маалыматтарды таап алышып, ал жанагы аялды өрттөп жибергенден кийин тартип сактоочулар Жизельди издеп жүрүшкөн экен. Анда Оливия Жизельдин Facebook'тагы баракчасын таап алат дагы. Бул кызды тартип сактоочулар издеп жүрсө, бизге жооп бермек беле деп ойлонушуп, бирок үмүттү үзбөй жазып көрөлү деп эле ага жолугууну сунушташты. Бир кезде алар эшикке чыгып калса, үйдүн тамбашына курбу кызы Пенелопа чыгып алыптыр. Көрсө кезек ага келип, ал чындыкты тандайын десе, оюн чындыкты тандатпай, кыймылды тандатып эле үйдүн тамбашынан ичимдикти ичип басып жүрөсүң, ичимдик түгөнмөйүнчө үйдүн тамбашынан түшпөйсүң деген буйрукту берген экен. Анда каармандарыбыз аракет кылып Пенелопанын артынан жүрүшүп, ал ичимдигин ичип бирок кулап кеткен кезде астына төшөк салып аны куткарып калышты. Эң кызыгы, каармандарыбыз буга чейин жазган Жизель аларга жооп берет. Анда каармандарыбыз унаага олтуруп чогулуп барышып эле жанагы кызга жолугушту. Ал кыз өңүнөн кетип бети башы кир болуп, араңарда Оливия деген ким деп эле сурай баштады. Анда каармандарыбыз жини келип, бул оюн кайдан чыкты, Картерди сен кайдан тааныйсың деп эле суроо сала баштасаң, Жизель бар жоктун баарын төкпөй чачпай айтып берет. Көрсө алар дагы достор менен чогулуп алып Мексикага барып эле аябай ичишиптир. Анан мас болуп алышып чиркөөнүн бирине барып, арасындагы Сэм деген досу чиркөөнү талкалап кирип, башкалары болсо күлүп чайнап ошол жерде олтуруп ойношкон экен. Кызыгы, алар бул чындыкпы же кыймылбы деген оюндун тартибин өзгөртүшүп, эки жолу чындыкты тандаса, үчүнчүсү чындыкты тандай албай тургандай кылып коюптур. Ошондуктан Пенелопа чындыкты тандай албай, ага кыймылды тандаганга туура келген экен. Анан да Жизель Картерге жаңы адамдарды алып келгенге буйрук келиптир. Эгер ал жаңы адамдарды алып келсе, биз оюндан чыгабыз деп ойлогон болчук. Бирок андай эмес эле, кезегибиз силерден кийин келе турган болуп калды. Ошондуктан мен кыймылды тандадым. Оливия мени кечирип кой деп эле чөнтөгүнүн тапанчасын алып аны атып жиберсе, Пенелопага тийип калат. Анда Лукас менен Бред аны кармап алып колунан тапанчасын алайын десе, ал буйрукту аткара албай
албай калгандыгы үчүн түсү өзгөрүп эле өзүн өзү атып алды. Ошондо гана каармандарыбыз эмне кылышын билбей акыры тартип сактоочуларга кайрылышат. Анда сурак алып жаткандардын бири Оливияга Жизелдин досторунун сүрөтүн көрсөтсө, кызыгы ал жерде Картердин сүрөтү жок болуп, Жизелдин достору ушулар гана деп айтат. Ошентип Оливия, Лукас, Марки үйүнө келген кезде Оливиянын убактысы келип аны бир түшүнүксүз адам жакалап, чындыкпы же кыймылбы деп коркута баштайт. Анда Оливия кыймыл деп кыйкырып жиберсе, анын жанына достору кирип калса, жанагы киши кайда жүргөнүн өзү деле түшүнбөй качып кетип калды. Эң кызыгы бул жолу Оливияга Лукас менен жаткын деген буйрук келиптир. Анда Марки курбу кызына сен адам болбойт окшойсуң. Чындыкты тандасаң болбой беле деп ал жерден таарынып кетип калды. Ошентип эки каарманыбыз кыймылды иш жүзүнө ашыра башташты. Бир маалда Оливиянын да түсү өзгөрүп, Лукасты мойнунан кармап чындыкпы же кыймылбы деп суроо салды. Анда Лукас чындык деп жооп берсе, сен чындыгында Оливияны жакшы көрөсүңбү же Маркиними деген суроо келет. Ошентип өзүнө келген Оливияга Лукас жооп берип, мен көбүрөөк Маркини жакшы көрөм деп айтат. Эң кызыгы бул оюн биздин чоңдорго депутаттарга келип калган болсо, аттиңай көптөгөн коррупциянын бет ачылмак экен. Марки көчөдө кайгага батып атасынын видео тасмасын көрүп жаткан эле. Көрсө бир кезде Маркинин атасы тапанча менен өзүн өзү атып өлтүрүп алыптыр. Анда Маркинин кезеги келип калгандыктан тасмадагы атасы сүйлөй баштайт. Ал чындыкпы же кыймылбы десе, Марки дароо эле чындыкты тандап, атасы ага суроо салып, сен эмнеге мен өзүмдү өлтүрүп алган тапанчаны катып жүрөсүң деп айтса, мен ал тапанчаны кээде колдонгум келет деген жообун берет. Бул убакта Лукас менен Оливия Мексикадагы бир аялга жолукканы барышат. Көрсө бул аял жаш кезинде Жизель айткан чиркөөдө жашачу экен. Ал чиркөөнүн эркек кызматкерин белгисиз бирөөлөр өлтүрүп, денесин бөлүп ар жака бекитип салышып, ал жердеги жашаган кыздардын бардыгы өлүп, бир эле ушул аял калыптыр. Кызыгы ал аял 50 жылдан бери сүйлөбөй каармандарыбызга бардык нерсени жазып түшүндүрүп берет. Көрсө булар көп кыздар менен ошол чиркөөдө жашап чоңоюп жүрүшкөндө, ал жердеги буларды баккан эркек ар кандай туура эмес иштерди кылчу экен. Анда кыздардын арасынан бирөөсү ар кандай сөздөрдү айтып, Калюкс деген бир шайтанды чакырып, ал кыздардын бирөөсүнө кирип, жанагы кишини өлтүрүп эле, денесин бөлүп эле бекитип салган экен. Анан да ал Калюкс деген шайтан бир гана адамдарга эмес, оюндарга да кирип кеткенге мүмкүнчүлүгү болуп, ал жердеги жашаган кыздар дагы биринин артынан бири оюндун айынан өлө башташкан. Анда каармандарыбыз сиз кантип тирүү калдыңыз деген суроону беришсе, ал шайтанды чакырган адам тилин кесиш керек, дагы мындай кутучага салыш керек деп эле кутучаны көрсөтсө, мен мындай кутучаны сынып турганын көргөнмүн деп эле Оливия бир сүрөттү көрсөттү. Биз кемпирдин 50 жылдан бери сүйлөбөй алгандыгын эми түшүнөбүз. Көрсө шайтанды чакырган кыз ушул болуп, ал өзүнүн тилин кесип жанагы кутучага салган экен эле. Сыягы Жизелдин досу Сэм жанагы чиркөөнү талкалап жаткан кезде, ошондой тил салынган кутуча сынып эле ичинен шайтан чыгып кеткен экен да. Анан ал шайтан Жизелдин достору ойноп жаткан чындыкпы же кыймылбы деген оюнга кирип алыптыр. Эми ошол идишти талкалаган Сэмдин тилин ошол кутучага салмайынча бул оюн токтомок эмес. Анда каармандарыбыз Сэмди кантип табабыз деп ойлонуп жатса, Бред атасына жолугуп калып, анын убактысы келген кезде кыймылды тандаганга туура келди. Анда оюн атаңдын тапанчасын ал дагы аны өлтүрүүгө аракет кыл деген буйругун берет. Бред башка айласы жок экенин түшүнүп буйрукту аткара баштап, атасы эч нерсени түшүнбөй эле, балам мен сага эмне жамандык кылдым деп эле колун көтөрө баштаса, анын башка шериги алыстан Бреддин кылып жаткан ишин көрүп эле аны атып өлтүрүп салды. Ошентип каармандарыбыз бул жолу дагы ооруканада чогулуп калышкан эле. Бир кезде Оливиянын убактысы келди деп айтор, ага Лукастын түрү бузулуп эле суроосун сала баштады. Анда Марки чындыкты танда десе, Оливия такыр болбой эле кыймылды тандап алат. Бирок оюн ага буйругун берип, сенин кыймылың Маркиге бардык чындыкты айтып бериш деген буйругун берди. Анда Оливия Маркини бир четке отургузуп алып, чындыктын бардыгын айта баштайт. Мен сенин атаңдын кандай өлгөндүгүн билемин. Ошол күнү кечинде үйдөгүлөр менен урушуп кетип, сени үйүңө келсем, сен жол келиң атаң бар экен эле. Ал мени үйүңө киргизип, ичимдик сунуштап, экөөбүз ичип олтуруп, мени иштен айдап жиберди деп арманды айтат да, анан мени жашнакай кыз экенсиң деп эле тийише баштады. Анда мен атаңдан бошонгонго аракет кылып, мен бардык нерсени сага айтып берем деп айтсам, атаң суранып айтпагын, мен өзүмдү жоготуп жибердим. Бардыгына ичкилик күнөөлүү дегенине карабай эле мен сага айтам деп эле атаңды коркута баштадым. Ошентип атаң мен бул нерсени сага айтып коюшуман уялып эле өзүн өзү атып алган деп айтат. Анда көзүнөн жашы куйулган Марки ал жерден дароо эле кетип калды. Бир кезде Оливияны тергөөчү дагы суракка чакырып, мен силердин эмне оюн ойноп жатканыңарды билем. Бирок эмнеге бириңердин артыңардан бириңер өлүп жатканыңарды таппай жатам десе, Оливия мен эч нерсени билбеймин деп жооп берет. Анда тергөөчү Картердин сүрөтүн көрсөтүп, буну тааныйсыңбы десе, Оливия мен буну тааныбаймын деп жооп берип койду. Көрсө жанагы өзүн Картермин деп тааныштырган баланын аты Сэм экен эле. Жизель айткан чиркөөнү талкалаган Сэм ушул экен. Анда Оливия тергөөчүнү Алакстаттагы Сэмдин дарегин сүрөткө тартып эле ал жерден кетип калды. Ошентип үчөө биригип алып Сэмдин үйүнө барышты. Көрсө ал адамдарга
каармандарга жолукпай үйүнөн чыкпай олтуруп алган экен. Ошондой кылып бекинип алса оюн ага жете албай калыптыр. Анда каармандарыбыз аны тапанча менен коркутуп Мексикага жанагы чиркөөгө алып барышат. Ал жерден буга чейинки аял жазып берген кагазды окута баштаса эле чиркөө бузулуп эле титрей баштайт. Оюндагы шайтанды жоготуш үчүн кагазды 7 жолу угуп анан тилин кесип салыш керек болчу. Бир кезде эле убакыт Лукаска келип калса, ал кыймылды тандаган кезде оюн ага Сэмди өлтүр деген буйругун бериптир. Анда Лукас бул нерсени аткарбаймын деп качып кеткенине карабай, шайтан Лукаска кирип алат дагы биринчи келип Сэмди өлтүрүп, андан кийин Лукас өзүн өзү өлтүрүп алат. Ошентип каармандарыбыздын кылган аракетинен майнак чыкпай, бул оюн аягына чыкпай калды окшойт. Бир малда жанагы шайтан маркиге кирип Оливия менен сүйлөшүп жатканда, Оливия андан биз бул оюнду бүтүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз барбы деп сураса, ал шайтан чындап жооп берет. Силердин бир гана мүмкүнчүлүгүңөр Сэм болчу. Эми Сэм өлүп калды, оюнду эч качан аягына чыгара албайсыңар деген жообун берет. Анда Оливия көп ойлонбой эле видео тасмага бир нерселерди тарта баштайт. Көрсө ал кайра эле бизге кезек келе бербесин деп оюнду дүйнөдөгү адамдардын баардыгына интернет аркылуу таратып жиберет. Ошентип бул тасманы интернеттен ким көрө турган болсо баардыгы катышуучу болуп калды. Достор, мына ушинтип тасмабыз дагы аягына чыгат. Балким бул оюнду ойноп жаткандардын катарында биз дагы барбыз. Болгону кезегибиз келе элек. Андыктан кезегибиз келгичегинде ден соолукту жакшы карап, ар бир күнүбүздү мыкты деңгээлде өткөрөлү.